Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз бин Жабалды Йеменге басшы қылып жіберіп жатып, Алла Таала сенің ортомчылығың менен бір пендени тура жолға салышы. Бұл дүйнө жана андағы бардық нәрселер саға ыйгарылгандан жакшыраак деген. Илимден бір нәрсе үйрөнүп, үйрөнгөнүн элге үйрөткөн алымга 70 сыддыктын сообу берилет. Үйрөнгөнүн аткарып, анан башкаларга үйрөткөн адам көктө жакшылыктары менен эскерилет. Кыямат күнү келгенде Алла Таала ибадаткөй жана өзүнүн жолунда күрөшкөн пенделерине бейишке киргиле дегенде, аалымдар Аллага мындай дешет: "О ааламдардын эгеси, ибадаткөйлөр жана сенин жолунда күрөшүүчүлөр биз аларга үйрөткөн илимдин арты менен ибадат кылышып күрөшүштү. Ошондой Алла Таала аалымдарга силер менин алдымда периштелердин кээ-бирлери сыяктуусуңар, каалаган адамдарыңарга шапаат кылгыла, шапаатыңар кабыл болот" дейт жана Алланын ушундай кубанычтуу кабарынан кийин аалымдар каалаганын шапаат кылып, анан бейишке киришет. Бул өзгөчөлүк алган илимин башкаларга үйрөткөн аалымдарга гана тиешелүү. Илимин башкаларга үйрөтпөгөн аалым бул өзгөчөлүккө ээ боло албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала адамдарга берген илимин алардан кайтарып албайт. Илим аалымдар менен кошо кетет. Бир аалым дүйнөдөн өтсө анын илими да кетет. Жада калса, диний орундар наадан, түркөй башчылардын колунда калат. Алардан бир нерсе тууралуу өкүм суралса, туура эмес өкүм беришет. Өздөрү да адашат, башкаларды да адаштырышат. Бир илимди үйрөнгөнү менен аны жашырган адамды Алла Таала кыямат күнү оттон жасалган ооздук менен ооздуктайт. Белектердин эң жакшысы илимди угуп, түшүнүп, ал илимди так ошондой көрүнүштө мусулман бир тууганыңа үйрөтүүң. Бул 1000 жылдык нафил ибадатка тең. Алла Таала периштелер, көктөгүлөр жана жердегилер, жада калса уюгундагы кумурскалар, деңиздеги балыктар элге жакшылыктын жолун көрсөткөн адам үчүн ырайым тилешет. Бир мусулмандын башка бир мусулманга уккан хадисин ошол бойдон айткандан чоң жардамы болбойт. Бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн чыгып мечитке келди. Мечитке киргенде чогулуп отурган эки топ жамаатты көрдү. Булардын бири дуа жана зикир кылуу менен алек болуп отурушкан. Экинчиси болсо илим тууралуу талкуу жүргүзүшүп, бири-бирине илим үйрөтүүгө аракет кылып жатышкан. Ошондо Пайгамбарыбыз зикир чалып отурушкандарды нускап мындай деди: "Булар Алладан сурашат. Алла кааласа аларга берет, каалабаса жок." Анан илимий талкуу жүргүзүп жаткандарга нускап: "Булар болсо элге таалим тарбия берүүгө аракет кылып жатышат. Мен да силерге мугалим катары жиберилдим" деп айтты. Анан Пайгамбарыбыз илим үйрөтүп жаткандардын тобуна келип кошулду. Дагы бир хадисте мындай деп айтылат: Алла Таала мен аркылуу жиберген илим бир жерге көп жааган жамгырга окшойт. Кээ бир жерлер сууну өзүнө сиңирип алып, көп өсүмдүк, эгиндер өсүп чыкты. Кээ бир жерлер жамгырдын суусун өзүндө сактап калды жана аны Алла пайдалуу кылып койду. Адамдар ал суудан ичишти, малдарын суугарышты жана дыйканчылык кылышты. Кээ бир жерлердин бети жылма болгондуктан сууну сактап кала албады жана эч кандай эгин өстүргөн жок. Бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи мисалдагы жерлерде өзү илиминен пайдаланган, экинчисин өзү пайдаланбаса да башкаларга пайда келтирген, үчүнчүсүн жогоруда айтылган эки сапаттан куру калган кишилерге салыштырган. Адам баласы өлгөндө бардык иштери токтойт. Дептери жабылат, бирок өлүп, дептери жабылгандан кийин да 3 нерсе улана берет: пайдалуу илим, садакатун жария, такыба перзент. Андай бала атасы өлгөндөн кийин атасы үчүн көп жакшы иштерди, дуаларды кылат. Жакшылыктын жолун көрсөткөн адам ал жакшылыкты өзү иштегендей соопко жетет. Эч бир нерседе көрө албастык туура болбойт, бирок эки адамдын абалына суктануу буга кирбейт. Алла Таала илим жана даанышмандык насип кылган адам
үйренген илимин элге үйрөтүп, алардын суроо маселелерине ошол илими менен өкүм берет. Б. Алла Таала мал-мүлк насип кылган адам. Алла ага колундагы мал-мүлктү жакшылыкка жумшоону насип кылат. Менин халифаларыма Алланын мээрими болсун. Алла элчиси, сенин халифаларың кимдер деп суралганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди. Менин сүннөтүмдү жандандырган жана сүннөтүмдү Алланын пенделерине үйрөткөн адамдар. Сахабаларын жана алымдардын сөздөрүнөн Умар радиаллаху анху айтат: Ким бир хадисте айтса, хадисте айтылгандарды башка адамдар аткарышса, аны айткан адамга да хадисте айтылгандарды аткаргандарга берилгендей сооп берилет. Ибн Аббас радиаллаху анху адамдарга жакшылыкты үйрөтүүчү мугалим үчүн бардык нерселер жада калса, деңиздеги балыктар да кечирим тилешет деген. Бир алым мындай дейт: Алым киши эл менен Алланын ортосунда ортомчу болот. Демек, алым кишинин милдети бул ишти кандай орундатаарын ойлонуп табышы керек. Айтууга караганда имам Суфьян ас-Саури Аскалан шаарына келет. Ал жерде 3 күн турса да, эч ким келип, илимий маселе тууралуу андан сурашпайт. Имам буга аябай капаланып, мындай дейт: Мага ижарага улуу бергиле. Мен бул аймактан дароо кетейин. Анткени бул аймакта илим өлүктүр. Суфьян Саури бул кыймыл аракети менен илим үйрөтүүнүн канчалык маанилүү экендигин жана илимдин уланышы бул милдеттин орундатылышына байланыштуу экендигин билдирген жана өзүнүн да бул милдетке канчалык берилгендигин ушундайча көрсөткөн. Ата бин Абу Рабах баяндайт: Мен Саид бин Мусайяптан жанына барсам ыйлап олтурган экен. Эмнеге ыйлап атасыз деп сурадым. Ал: Менден эч ким илимий маселе тууралуу сурабай койду деп жооп берди. Улуулардан калган бир сөз бар: Алымдар учурунун чырактары. Ар бир алым өз учурунун чырагы болуп, замандаштары алардын нурунан пайдаланышат. Хасан Басри мындай дейт: Эгер алымдар болбогондо, адамдар айбандардын деңгээлине түшүп калмак. Икрима бул илимдин өзүнүн наркы бар деп айтканда, андан илимдин баасы тууралуу суралды. Ал мындай деп жооп берди: Анын наркы аны сактала турган жана эч жоготпой турган адамдарга үйрөтүү. Яхья бин Муаз алымдар үммөткө алардын энелеринен жана аталарынан дагы ырайымдуу деп айтканда, андан мунун кандай болоору тууралуу суралат. Ал мындай деп жооп берди: Анткени ата-энелер балдарын дүнүйө отунан гана коргойт. Ал эми алымдар үммөттү ахиреттин отунан сактайт. Илимдин башы унчукпоо, андан кийинкиси угуу, анан жаттоо, андан кийин аны жүзөгө ашыруу, эң аягында аны адамдарга үйрөтүү деп айтылып келет. Бул тууралуу айтылгандагы бир сөз бар: Илимиңди билбегендерге үйрөт. Билбеген илимдериңди билгендерден үйрөн. Сен ушундай кылсаң, билбегендериңи үйрөнүп, билгендериңди толуктап аласың. Муаз бин Жабал илим алуунун жана башкаларга үйрөтүүнүн маанилүүлүгү тууралуу мындай деген: Илимди үйрөнгүлө. Анткени илимди Алла үчүн үйрөнүү үйрөнгөн адамга такыбалык алып келет. Илим алуу ибадат. Илимди талкуулоо, Аллахка тасбих айтуу, илим изилдөө, Алла жолунда күрөш. Илимди билбеген бир адамга үйрөтүү садакалардын эң жакшысы. Илимди ээсин таап берүү Аллага жакындата турган иш болуп саналат. Илим алымдын жалгыз калган учурундагы эң жакын досу, эң жолдордо эң ишенимдүү жолдош. Илим динде далил, барчылыкта жана тарчылыкта сабырды үйрөтүүчү, достордун жанында жардам берген вазир жана адамдардын жанында эң чоң колдоочу, бейиш жолун көрсөткөн белги. Алла Таала илимдин арты менен бир топ коомдорду өнүктүрүп өстүргөн жана аларды жакшылыкта жол башчы кылат. Аларды баары ээрчит, алардын кылган ишин туурап иш кылышат. Периштелер алар менен достук курууга аракет кылат жана канаттары менен аларды сылайт. Дүйнө жүзүндөгү бардык суу, коргак нерселердин баары алар үчүн Алладан кечирим тилешет. Деңиздеги балыктар
Құрғақтағы жапайы жана үй жануарлары, асман жана жылдыздар алар үчүн Алладан кечирим тилешет. Анткени илим адамдардын жүрөктөрүн сокурлуктан куткарат. Илим көздөргө нур берип, жол көрсөтөт. Адамдын дене боюна кубат берет. Пенде илиминин арты менен Алла жолундагылардын даражасына жетет. Илим жана ой жүгүртүү орозого тете. Илим алуу бардык ибадаттарга тең келет. Аллага илим менен гана баш ийилет жана илим менен гана ибадат кылынат. Пенде илимдин арты менен гана таква боло алат. Илимдин арты менен гана туугандары менен карым катнашта болот. Арам жана адал илим менен гана билинет. Илим бул иман. Алла Таала илимди бактылуу пенделерине насип кылат. Андан бактысыздары гана куру калат. Фарз кифая болгон илим тууралуу. Илимдердин түрлөрүн билбей туруп, алардын парыз же парыз эмес экендигин ажыратууга мүмкүн эмес. Биз бул жерде илимдердин шарияттык жана шарияттык эмес болуп бөлүнүшү тууралуу айтмакчыбыз. Шарият илимдери дегенибиз пайгамбарлардан үйрөнүлгөн, эсеп сыяктуу акыл, зээн менен билинбей турган, медицинага окшоп тажрыйба менен билинбеген, тил сыяктуу угуу менен пайда болбогон илимдер. Шарияттык болбогон илимдер макталган, жактырылбаган, уруксат берилген илимдер болуп бөлүнөт. Макталган илимдер бул дүйнөдө пайдалуу болгон илимдер. Мисалы, эсеп, медицина сыяктуу. Мындай илимдердин арасынан фарз кифая болгондору бар. Фарз болбой эле жакшы бир өзгөчөлүк катары сыналгандары да бар. Фарз кифая илимдер бул дүйнө иштерин жүргүзүүгө керек болгон илимдер. Мисалы, медицина илими адамдын ден соолугу үчүн зарыл. Эсеп илими адамдардын ортосундагы соода сатык, мурас бөлүштүрүү сыяктуу иштеринде керек болот. Бул илимдердин бири жарымы бир шаарда болбой калса, шаар элинин баары күнөөкөр болот. Эгер аны бир эле киши үйрөнсө, жетиштүү болуп, аны үйрөнүү парызы башкалардын мойнунан түшөт. Медицина жана эсеп китепти фарз кифая деген сөзүбүз таң калыштуу болбосун. Чынында өнөрдүн башка тармактары, дыйканчылык, токуучулук, саясат илими, жада калса кан алуу кесиби жана тигүүчүлүк да фарз кифая. Анткени бир өлкөдө кан алуучу доктор табылбаса, алар ооруга кабылышы анык. Бул кесиптин жоктугу себептүү адамдар көз жумса, ошол эл жалпы күнөөкөр болот. Кеселди берген Алла шыпасын да берген жана дарылануу жолун көрсөтүп, себептерди даярдап койгон. Буга көңүл бурбай, өлүмгө кабылган жакшы эмес. Жакшы бир өзгөчөлүк катары саналган илимдерге математика, медицина жана башка муктаждык жок илимдерди тереңдеп окуу керек. Сыйкыр, көз боемочулук сыяктуу шариятка туура келбеген өнөрлөр да бар. Уруксат берилген илимдерге апыртмасыз ыр жазуу, байыркы тарыхты изилдөө менен алектенүү керек. Ал эми шарият илимдерин баянdoonун негизги максаты алардын баары мактоого аларлык. Шарият илимдеринин негизгилери төртөө. Алла Тааланын китеби, пайгамбардын сүннөттөрү, аалымдардын бирдей көз карашы, сахабалардын сөздөрү, кылган жакшы иштери. Кошумча илимдер. Кошумча илимдер экиге бөлүнөт. Биринчи, дүйнө иштерин тартипке салган илимдер. Бул илимдерди фикх китептери өз ичине алат жана аны менен алек болгон адамдар факихтер деп аталат. Акырет иштерине байланышкан илим. Бул илим адамдын жан дүйнөсү менен байланышкан абалдарды, жакшы жаман мүнөздөрдү, Алла ыраазы боло турган жана Аллага жакпаган иштерди тактап көрсөтөт. Китептин акыркы бөлүгү ушул тууралуу баяндайт. 3. Башка илимдерди үйрөнүүгө ортомчу илимдер. Мисалы тил эрежелери, алар негизинде диний эмес, бирок Куран жана хадис илимдерин түшүнүүгө ортомчу болот. Шарият араб тилинде келгендиктен, бул тилин эреже мыйзамдарын билишибиз зарыл. Жазууну үйрөнүү да башка илимдерге ортомчу болот. Бирок жазуу тил сыяктуу зарыл эмес. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жазууну билген эмес. Эгер уккан нерселердин баарын эске тутуп калуу мүмкүн болгондо, жазууга муктаждык ошончолук аз болмок. Бирок бул мүмкүн болбогондуктан жазууга да зарылчылык туюлат. Толуктоочу илимдер. Толуктоочу илимдердин биринчи бөлүмүчү. Куран окуу эрежелери.
тамғалардың тура айтылышын үйрену сияқты Құран сөздеріне байланышқан илимдер. Б. Құран манилерінің түшіндірмесі сияқты Құрандың манисіне байланышқан илимдер. Құран манилерінің түшіндірмесі де далилдерге таянады. Анткени тілдің өзі бұл іште атқара албайды. В. Мұрдағы өкімдерді өзгертілген жалпы жеке бұйрықтар. Өкімдерге далил болған Құран аяттары. Аяттардың сыртқы төшінігі жана алардың бири-бирименен байланышын үйрену сияқты. Құран өкімдеріне тиешелі илимдер. Бұл илим фикх негіздері деп аталат жана сүннет та ушунун ичине камтылат. Хадис жана сахабалардын сөздері туралы толуктоочу илимге хадистерди ооздан оозго өткөргөн адамдардын тизмеги, алардын ысымдары, теги, сахабалардын ысымдары жана сапаттары, хадистерди ооздан оозго өткөргөн адамдардын ишенимдүүлүгү, чынчылдыгы жөнүндөгү илим. Даиф жана сахих хадистерди бири-биринен ажыратыш үчүн ал хадистерди айтып келген адамдарды териштирүү илими. Муснад хадис менен мурсал хадисти айырмалоо үчүн аларды ооздан оозго өткөргөн адамдардын өмүр жашы тууралуу илимдер кирет. Жогоруда айтылган илимдер шарият илимдери болуп эсептелип, алардын баары тең бааланган, макталган фарыз кифая илимдер. Эгерде эмне үчүн калам жана философия илимдеринин жакшы же жаман экендиги тууралуу баяндаган жоксуз десең, жооп төмөндөгүчө болмокчу. Калам илими эки далилге, Құран менен сүннөткө таянат. Құран жана сүннөттөн тышкаркы нерселер же ойдон чыгарылып, шариятка туура келбеген маалыматтар же түрдүү агымдардын талаш тартышынан келип чыккан душмандыктар. Анын көпчүлүгү негизсиз жана пайдасыз. Адамдын табиятына оор келет, жагымсыз угулат. Кээ биринин динге эч тиешеси жок жана сахабалардын доорунда болбогон нерселер. Алар менен алек болуу динге ылайык келбейт. Бирок азыркы учурда абал өзгөргөн. Эгер Құран Карим жана пайгамбар сүннөтүнүн көрсөтмөлөрүнөн алаксыткан негизсиз нерселер пайда болсо, кээ бир адамдар аларды жыйнап, китеп жазып жатышат. Ошону менен алек болуу дурус болбогон кээ бир иштерге зарылчылык себептүү уруксат берилет. Эгерде динге туура келбеген нерселерди ойдон чыгарып, динге ыйгарууга аракет кылган адамдар ошол пикирине башкаларды чакырса, аларга ылайыктуу жооп берүү фарз кифаяга айланат. Албетте, мунун да чеги бар. Кудай буйруса, бул тууралуу тиешелүү бөлүмдөрдө баяндайбыз. Философия өз алдынча бир илим эмес. Ал 4 бөлүмдөн турат. Биринчи, инженерлик жана эсеп, геометрия, математика. Бул экөө жогоруда баяндалгандай үйрөнүү парыз болбогон, бирок уруксат берилген илимдер. Экинчи, логика. Бул илим далил жана анын шарттары тууралуу изилдөө. Үчүнчү, теология. Алла Тааланын сыпаттары тууралуу окуп үйрөнүү. Бул да калам илиминин ичине кирет. Философтор теология илиминен бөлүнгөн өз алдынча илим чыгара алышкан эмес. Болгону кээ бирлери капырдыкты, кээ бирлери негизсиз пикирлерди жактап кетишкен. Мутазила да өз алдынча илим эмес. Алар мутакалимдердин бир тобу. Бул агымдагылар да калам илимин изилдеп жүрүп, туура эмес пикирлерге түшүп калгандар. Философтор да так ошондой. Табият таануу илимдери. Булардын кээ бирлери шариятка жана динге карама-каршы келет. Алар илим эмес эле түркүлүк. Башкача айтканда алардын кээ бири жаратылыштагы заттардын өзгөчөлүгүн, башка түргө өтүшүн, мутациясын изилдейт. Бул да докторлордун изилдөөсүнө окшойт. Бирок докторлор адамдын оорулары жана айыгуу жолдорун, ал эми табият илимдеринин илимпоздору болсо, жандыктардын өзгөрүшү жана кыймыл аракетин изилдейт. Бирок доктордун алардан өзгөчөлөнгөн жагы бар. Анткени доктор адамдардын саламаттыгы үчүн аракет кылат. Буга муктаждык бар. Бул баян Ихя Улумиддин аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.